Жакында дагы той болот. Эмне той? Осмоновдор Айжан кызына куда түшөт. Мага өкү бактылуу болуш керек болот. Айжан менен байланыш кылып атам. Акыркы күндөрү менден качып жооп бербей атат. Жабык көрсөтүүбүз Ош шаарында ийгиликтүү аяктадык. Чындыгында көпчүлүк айтып атат, мынчалык кино күтпөдүк эле депчи. Айта турган ою бар. Анан жамандыктан жакшылыкка чакыра турган кара дуа болгондо кандай симптомдор менен башталат, аягы эмнеге алып келет. Ошону бүт кинодо көрсөтө алдык. Жакындарыбыз жакшы кабыл алды. Эң негизгиси 22 майдан бүткүл Кыргызстандын кинотеатрларынан көрө аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Şokoladlı çekiz. Benim ottan yer algan padişam. Ottan yer algan padişam. Yardımına gör, o yer atkan padişam. Allah'ın hükmünden çıkasın değil mi? Cidden. Başlayınız. Domburgerleriniz. Sen bunlardan getip buldulasın. Seni de hiç kim düşünmeyin. Oyunun karşında. Sen kim? وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Maksadın ne? Aycan ne çok. Suçlu deneden çıkasın. Çıkpay. Bu elimde Allah'ın hükmünün çıkasın diyeyim. Мүмкүн болсо көрө албастыкты жеңгени аракет кылсак деген бир жакшы ниетибиз болчу. Билбейм, азыр кинодо бүт нерсени көрсөтө алдык деп ойлойм. Кинодо художканын ролунда жакшы кызмат кылды. Ноокаттан болот. Аябай катуу кызмат берди. Ооба, экранын ар жагына өтүп туруп, чекеден тааныштыра берсеңиз, тура бербестен, Так. Бул биздин кинобуздун мобилографы Иламан мырза. Иламан мырзага бир кол чабып коесуздар. Мен эми бияктан тааныштырам. Бул ассистент болуп иштеген Нуриза кызыбызга кол чабуулар. Кияш анан кийин костюмерге аябай жакшы жардам берген. Эки алмак жардам берген. Элиза кызыбызга бир кол чабып коесуздар. Бул инебиз жанагы съемка учурунда Бишкектен келген актерлорубуз Эгеле командага чай, кофе, шириндик съемкачный площадкада жүргөн крафт чайын берген, кофесин берген, аябай колу дагымдуу. Азиатбек кечирип койдум. Режиссердун жардамчысы, анан жана биздин шофер, техниканы ташып жүргөн Медер Женалиевке кол чабуулар. Биз менен жогу. Молдонун жардамчысы Оша Шылтоо менен кыйла сүрө жаттап алды. Анан бул жигит хлопушник. Дубльдир, кадр 2, хлопушка. Озгурдан болот. Ооба. Абана укам сөз жок. Бул бүт ишти ушул кылды. Анан тамактын дагы баарын ушул жеди. Ооба. Бул кара дуа деген бар, сыйкыр бар. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга дагы сыйкыр кылышкан, ошондо Фалак, Нас сүрөлөр түшкөн. Сиздерден суранабыз, түнү шамда чыкканда Нас Фалактарды 3төн кайталап жүрсөңүздөр болот. Бул жашоодо бар. Тири өлүгүдөн эмес, тирүүсүдөн корк дейт го. Коркуп жүрүңүздөр. Бул жакын адамдардан эле чыга турган нерселер.
Өзүнөн чыккан өрт жаман деп кыргыздын сөзү бар. Жат бизди эчтеке кыла албайт. Жат биздин жаныбызга келе албайт, биздин сырды билбейт. Жаныда жүргөндөр кылат анычы. Бу жашоодо ошондой го. Киного ийгилик кимде сыйкыр болсо, Аллахым сыйкырдан, кара дуадан, жаман сөз, жаман көз, жаман назарлардан сактасын. Бирибизге ийгилик кылайлы, биз ахиретте ойлойлу. Киного ийгилик, кара дуа эч кимге болбосун. Амин. Рахмат. Барыңыздарга салам достор. Азыр эле көрүп чыктык Кара Дуа кино тасмасын. Аябай коркунучтуу, бирок ошол эле убакта өзүнүн мындай сабак алчуудагы аябай чоң мааниси бар экен. Ошого киного келсеңиздер, жалгыз келбей, шеригиңиздер менен келип, көрүп, өзүңүздөргө сонун бир кандай десем, инсайт дейби, сабак ошол эле убакта жаман жакшынын бөлүп, кайсы жак жакшы, кайсы жак жаман ошол нерсени эми ар бир адамдын жашоосунда менин айлана чөйрөмдө бир экөөсүндө болсо дагы ушундай болгондой да, магачы мындай болгондой эмес, болгон. Ошол нерсе көбүбүз маани бербейт экенбиз да. Эми азыр спойлер кылып берейин деп коркодум, бирок силерге спойлер кылбайм. Киного келип, көрүп, көрсөңүздөр, анан кийин өзүңөргө бир чечим чыгарасыңар. Аллах Таала эч бир адамга мындай кара дуаны бербесин. Кино негизи жакшы тартылыптыр, керемет тартылыптыр. Тарбиясы жагынан дагы адамга сиңимдүү нерселер көп экен. Кудай буйрса барыңыздарга сунуштайбыз, кинону көрүп кетиңиздер. Ушу бакшы деген идея келди. Анан кинонун аты ар кандай болуп анан аягында өзгөрөт да. Бир киного такталат, ушундай Кара Дуага такалдык. Кино тартуу процесси аябай бир аз оор болду, анткени көбүнчө съемкалар түнү болуп аткан. Саат таңкы 4-5ке чейин жигиттер чарчап, кыздар чарчап. Актрисалар тандоодо бизге белгилүү режиссер Сапай Саназаров аябай чоң жардам берди. Бүт актриса, актерлорду ошол киши тандап берди бизге. Анан кинондо режиссер Сапай Саназаров, ага да терең ыраазычылык билдиребиз. Кинодон максатыбыз ушу адамдар бири-бирине жакшылык эле кылсын, жамандык кылбасын. Көрө албастык орунда суктануу менен ошол нерсеге жетишсе болот. Мисалы үчүн менде бар нерсе, же сизде бар нерсе менде жок болсо, мен сизди көрө албай, суктануу менен кандай мага да болсо деп жакшы ниет менен жетсе болот. А бирок ушундай көрө албастык кылып жамандык кылгандарда биздин кинобуздун слогану жамандыктын жообу болот, сөзсүз түрдө. Бул дүйнөдө болбосо, ахиретте болот. Бул дүйнөдө болгону жакшы. Анткени Кудайым сени бир аз болсо да жакшы көрөт, кечирген мааниси. Ахиретке калып келсе, аяктан Кудай сактасын. Кинону абдан сонун тартыптыр. Азаматсыңар жигиттер, бул болгон окуя, мындай нерсе аябай эле көп кездешип атат, азыр билесиздер. Эң негизги бул фильмдин мазмуну жакты, жамандыктын жообу болот экен. Ошондуктан мунун тарбиялыкта мааниси күчтүү экен. Мен ойлойм, ушул фильмден кийин эми Кара Дуага барганда кылам дегендер азаят болуш керек, надеюсь. Ошол балдар, азаматсыңар, сонун тартылды. Бул акыркы чечимиңби? Артка жол жок. Жакында дагы той болот. Эмне той? Осмоновдор Айжан кызыма куда түшүп атышат. Мага экөө бактылуу болушса эле болот. Айжан менен байланыша албай атам. Акыркы күндөрү менден качып жооп бербей атат. Апа куламай бир кызыкта үндөрү угулуп атат. Бирөөлөр мени сарайга чакырып атат апа. Айжанга бир нерсе болгон окшойт. Энеге да окутушат деп уккам. Молдо чакырат окшойсуң. Айжан коркутуп атат. Аллахтын өкүмү менен чыгасың дейми? Сыйкырды